26 жылдын ичинде 2 миллиарддан ашык доллар кетти. Бирок бүгүнкү күндө ал акчалар кайсы жака жумшалды, эмнеге жумшалды эч ким билбейт. Буну маалыматты ала албайт экенбиз. Бир гана салыкка отчет беребиз дейт, ставка берет экен, бирок ал жакта купуя сыр экен. Коммерциялык эмес уюмдар чет өлкөдөн келген акчаларды бул көзөмөлдө эмес, маалымат иретинде эле. Эми бул мамлекеттин биринчиден коопсуздугу. Эртеңки күнү мисалы кандайдыр бир мындай мамлекетке бир таасирин тийгизбесин дегенде мамлекет контролдош керек биринчиден. Экинчиден эл да билиш керек. Алардын кылып аткан ишмердүүлүгү боюнча 32 ашык азыркы биз алып чыгып аткан мыйзамга ал 79%-ын түзөткөн ушу 26580 коммерциялык эмес уюмдар. Эки миң 10 жылкы улут аралык кагылышууда дагы 7 апрелдеги төңкөрүштө дагы ошол биздин бейөкмөт уюмдардын немеси ролу өтө жогору болгон. Мен өзүм көзүм менен көрүп күбө болгон бир маселе 2010 жылы бизде түштүктө Ош Жалалабадда айлап митингдер өткөрүлүп аткан мезгилде ошолордун демилгөөчүлөрү, сүрөөнчүлөрү, артында туруп багыт берип аткандары бейөкмөт уюмдар болгон. Бейөкмөт уюмдар көп болгону менен анын активдүү иштегендери бир 50ге жетпейт. 20-30-40 айланасында жүргөн адамдар ошолор алдында активдүү болуп туруп, ошолор уюштуруп, анан булардын өздөрүнүн группалары бар экен. Мындай тегерек столдорду өткөрүшкөндө өздөрүнүн эле катыша калып туруп, анан бир 10-15 сырттан катыштырып туруп, өздөрү колдоп, өздөрү келген каражатыны жок кылышып, тегиздешип, келген акчаларын адалдатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан өзгөчө коррупциялык схемадагы ошол батыштан каржыланган бейөкмөт уюмдардын иш аракеттерин толтура. Себеби биздин ошондой бир гостиницалар, мейманканалар менен, ресторан, кафелер менен, ушулар менен биргелешип туруп, анан булар акчаларын адалдатышат. Бейөкмөт уюмдарды көп маселени бизге дал келбеген, биздин мамлекетибизге, биздин баягы балыктарга туура келбеген маселени көтөрүп атат. Ошо негизинде бүгүнкү күндө биздин коомубузда, биздин мамлекетибизде андай тиги демократия деп айткан тиги балыктарга биз толук кандуу даяр эмеспиз. Не дегенде мына тиги музейлерди жаңылаш аялдарды көрсөтүп атат. Башка жерде тиги ошо бейөкмөттөр көп маселени көтөрүп атат. Ошо негизинде мен ойлойм бул бүгүнкү күндө ошо мыйзам долбоору мен ойлойм эң туура.